Бүгүнкү күндө биз сиздер менен мектепте химияны окутуунун көңгөйлөрү, аны чечүүнүн жолдору боюнча бүгүн сиздер менен пикир алмашалы. Бүгүнкү сиздердин алдыңыздарга келип ушул көйгөйлөр боюнча методикалык сунуштарын берүүгө даярданып, ошондой эле сиздердин өзүңүздөрдүн пикириңиздерди угууга Кыргыз Билим Берүү Академиясынын табигый илимий предметтер боюнча лабораториясынын башчысы, химия предмети боюнча жетектөөчү илимий кызматкер, педагогика илимдеринин кандидаты Рыспаева Бактыгүл Самийбековна катышып атат. Ал мен болом, мектепте сиздер окуп аткан химия китептеринин автору, мектептик химия мугалимдери Алишерова Бактыгүл Эгембердиева. Андан ары карай чыгалы. Гүлбар эже, микрофонуңузду өчүрүңүз. Өчүрүңүз. Так, андан ары жылдырыңыз. Жылдыр. Эми урматтуу химик мугалимдер, сиздердин 2020-21 окуу жылыңыздар менен куттуктайбыз. Быйылкы окуу жылы адаттагыдан башка аралыкта онлайн режимде башталды. Окуу процессинде мугалим менен окуучунун социалдык коммуникациялык жандуу баарлашуусу үзгүлтүккө учурап турат. Учурда силердин кажыбас кайратыңар, алысты көрө билген көрөгөчтүгүңөр, креативдүү ой жүгүрткөн акылыңар, предметтик компетенттүүлүгүңөр аркылуу бул кырдаалдан чыгып кетебиз деген ойдобуз. Биз силер менен бүгүн мектептин химиялык билим берүүнүн көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча пикир алышып, кеңешип, теориялык, методикалык сунуштарды бермекчибиз. Эми сиздер өзүңүздөр билесиздер, химия эксперименталдык илим, химия эмнени окутат? Аны сиздердин бул жерде жаш мугалимдер отурат экен, ошондуктан химия заттардын касиетин, айланууларын окутуп үйрөтөт да. Бул боюнча баардыгыңыздар билесиңер. Эми ушул заттарды окутуп үйрөтүүдө химиялык билим берүүчү жалпы билим берүүчү мектепте химиялык билим берүүнүн мазмунунун принциптери боюнча баягы жаңы келип мектепке жаңы кирип аткан мугалимдер билиш үчүн дагы бир аз кайталап кетейин. Ал төмөнкү принциптерге таянат. Мазмуну илимилүү болуш керек, жеткиликтүү болуш керек, системалуу, фундаменталдуу, оптималдуу, билимдин бир бүтүндүгү, мотивдештирүүчүлүк, үзгүлтүктүү, тарыхка кайрылуу, турмуш менен байланыштыруу, предмет аралык жана предмет ичинде байланыштарды ишке ашыруу. Мына ушул принциптерге таянуу менен окуу программасын, окуу китептеринде калыпталган окуу материалын мазмунун өздөштүрүүдө, учурдун талабына жараша окутуунун санариптештирүү технологиясынын мультимедиалык, онлайн, видео сабактарды колдонуп өтүү бүгүнкү аралыктан окутуу мезгилинде максатка ылайык болуп отурат. Окутуу методу 3 багыттан, окутуунун максатынан, окуучунун окуп үйрөнүү ыкмаларынан, окутуучунун окутуу ыкмаларына көз каранды болот. Сабакта окутуунун кандай методун пайдалануу керектиги албетте анын максатына жараша ылайык аныкталат. Демек, мугалим сабакта окулуучу материалды өздөштүрүүгө, коюлган максатын ишке ашыруу үчүн окуучунун ар түрдүү ыкмаларын тандап алып, окуучулардын дал ушул сабактын максатын аныктоодо, аны милдеттерин аткарууда микрофонду өчүрүп алгачы. Окуу материалын өздөштүрүү керек. Мына окуучунун максатын ишке ашыруу үчүн жаңы предметтик стандарт боюнча окуучулардын таанып билүү ишмердүүлүгүнүн мүнөзү боюнча окутуунун төмөндөгүдөй методдорун пайдалануу мына максатка ылайык да. Ошондой эле мына эки жерде иллюстрациялык түшүндүрүү методу. Бул метод билимдерди окуучуларга даяр түрүндө түшүндүрүп берүү, проблемалык баяндоо методу, илимий фактыларды далилдөө кылып негиздеп баяндоонун, проблемаларды чечүүнүн үлгүсүн окуучуларга көрсөтүү. Ал эми жаңы предметтик стандарт боюнча репродуктивдүү деңгээл деп аталат да. Мурда репродуктивдүү метод деп аны репродуктивдүү деңгээл. Бул учурда кандай болот экен? Бул учурда сүрөттү ачып койчу.
Бул учурда мына окуучулар репродуктивдүү методдо жаңы өндүрүштүргөн билимди колдоно билүүнү практикалык көндүмдөрү калыптандырылат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Андан ары экинчи деңгээл болсо бул продуктивдүү деңгээл. Бул толук чыгаруунун айрым заттарды этаптарына окуучуларды активдүү катыштыруу. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул деңгээлде окуучулар өздөрү группада иштеп, айрым этаптарында окуучулар активдүү ошол эксперимент аткарууда активдүү катышып атышат. Бири-бири менен байланышып атат, бири-бири менен кеңешип атат. Мындай группада иштеп, жакшынакай жыйынтыкка келүүгө даярдыктар жүрүп атат да. Бул болсо даяр материалды жана биринчи жолку этапта алган материалды экинчиде өздөрү аткарууга ыңгайлашып, өздөрү аткарып жатышат. Ал эми үчүнчү этапта болсо креативдүү деңгээл. Креативдүү деңгээлде окуучулардан бүтүн проблеманы баштан аяк толук чыгаруунун бардык этаптарында өз алдынча аткарат. Окуучулар өздөрүнчө жыйынтыкка келишет. Мына жыйынтыкка келип, окуучу өзү презентациялап жатат. Көрдүңүздөрбү? Булар болсо креативдүү этап. Мына ушундай биздин жаңы предметтик стандартта ушул этаптардын бардыгы ишке ашыш керек. Андан кийин биз окуучулардын активдүү таанып билүүсүн негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрү калыптандыруу боюнча бул жергиликтүү жана күндөлүк турмуш менен пайдаланылгычу материалдарды программадагы конкреттүү главадагы темалардын мазмунуна ылайык айкалыштырып окутуу сунушталат. Мисалы үчүн химия 8 класс Рыспаева Рысмендиев Кудайберген окуу китебинде жергиликтүү химия өнөр жайлары боюнча Кумтөр алтын кен комбинатына алтын, Катамжай сурма комбинатына сурма, Айдеркен сымап комбинатына сымап өндүрүүлөрү жөнүндө алгачкы түшүнүктөр берилет. Ошондой эле алгачкы түшүнүктөр боюнча окуучулар маалымат алышат. Бул жерде окуучулардын маалыматтык компетенттүүлүгү калыптанат. Экинчи дагы мисалы суунун курамы жана касиеттери деген 136 китебиңердин бетинде бар. Жетөгүл курортунун минералдык суусунун курамы окутулат. Мына ошол жерде окуучулар мындай активдүү таанып билүүсү, ал ошол маалыматтык компетенттүүлүктүн негизинде алар коммуникативдик компетенттүүлүгү да калыптанат. Бул жерде ошол сууну кантип пайдаланыш керек, кандай ооруларга профилактикалык касиеттери кандай болот. Мына ошолордун бардыгын анан өздөрү турмушта креативдүү деңгээлге өтүп, аларды пайдаланыш керек. Алардын курамындагы радон газы бар, мисалы радон иону бар. Аларга жаш балдарды ал сууга түшүрөөргө болбоштугу жөнүндө дагы маалымат алышат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде 3 негизги компетенттүүлүк калыптанат. Ошондой эле мына өзүңүздөр COVID-19да пайдаланылган антисептиктердин курамы кандай тургандыгын жөнүндө маалымат берүү менен окуучулардын маалыматтык компетенттүүлүгү, коммуникациялык компетенттүүлүгү ошону менен бирге креативдик компетенттүүлүгү калыптанат. Эми аралыктан окутууда пайдалануучу электрондук ресурстар. Электрондук ресурстарды аралыктан окутууда мектепте, мен өзүм мектепте иштейм, Динара Мамашева атындагы мектепте Сыгата районунун. Ошол жерде бир күн атайып өлтүрүп алып педагогикалык эксперимент өткөрөм. Ошол аралыктан окутууда мектепте кислоталардын химиялык касиеттери жана колдонушу деген темада өткөн онлайн сабактарын сунуштайт элем. Ошол онлайн сабактын бүт бардык этаптары келтирилген. Аны ссылка YouTube'дан өзүңүздөр жазып алсаңыздар да болот. Ушул ссылка менен көрсөңүздөр болот. Ошондо толук сабактын 45 мүнөт онлайн сабак бардыгы ушу YouTube'га жүктөлгөн. Андан кийин химиянын аралыкта окутууда санариптик технологияны колдонуу боюнча Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтына, электрондук ресурстар бөлүмүнө жана видео сабактарга пайдалануучу презентациялар жайгаштырылган. Буну сайтты көрүп алдыңыздар, ошол жерден карап өзүңүздөр пайдаланыңыздар. Эми аралыктан окутууда мектепте предмет аралык байланышты айкалыштырып, күндөлүк турмушта материалдар менен байланыштырып окутуу жакшы натыйжаларды берет экен. Ал боюнча бизде мына эркиндей адабий чыгармаларды
Tabiat sırları деген kitapta himik, fizik, geograf, biyolog, matematik bolup çoğulup yazıp çıkkanбыз. Misal adabi çıkarmalar arkылуу предмет аралык байланыштырып окутканда булар окуучулар күндөлүк турмушта пайдаланылган заттар менен таанышат. Алардын пайдаланышы, колдонулушу боюнча бир маалыматтарды алышып, булардын дагы 3 негизги компетенттүүлүгү калыптанат экен. Мисал үчүн мен окуучуларга өткөндө биз бардыгыбыз эле көпчүлүктөргө сунуштап жүрөм. Сиздерге дагы ошондо кошой менен жолойдоонун күрөшү деп чоюлса токтоп айрылбас, бош тургандай жайылбас, тартып көрсө кою чоюлган, кое берсе жыйылгай, кылдай өңүн байкаса адамдын бейли кыйылган, кандагай калкта барбы деп карыя кошой айтып кеп карап тура калганы деп кошумча бир кичинекей үзүндүнү манас эпосунан берген учурда анда окуучуларда төмөндөгүдөй суроо пайда болот. Кандагай кийимди тигүүчү терини кантип чоюлса айрылбас кылып иштетишкен, кандагайдан тигүүчү терини ашатууда кандай процесстер жүрөт деп деген суроолор берилет дагы. Бул суроолорго окуучулар өздөрү жооп издей баштайт. Экинчиден мугалим менен бирдикте буга жоопту табышат. Бул күндөлүк турмушта ошол эпоста адаби чыгармаларды табигый илимий предметтер менен байланыштыруу процесси ишке ашат. Кандагай терини ашатууда химиялык процесс жүрөт. Ашаткы биз сүт ачып, сүт кислотасын пайда кылат. Алар ун, углевод менен аракеттенишкен ачытуу процесси ишке ашат. Жана башка терини ашатууда колдонулат деп бул ушундай бир маалыматтарды алуу менен окуучулардын мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде дагы эмне үчүн бул серпилгичтүүлүк деген физикада дагы тема бар. Ошолор боюнчалар кандагай ийилгич, серпилгичтүү болот деп биз физика, химия, биология предметтери менен байланыштырып, ушундай баалуулуктарды, улуттук баалуулуктарды байланыштырып окутуу ишке ашырылат да, предмет аралык байланыштарды. Эми сиздерге мен кечке эле бардыгын айтып отура бербейин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бардыгы болсо мен сиздерге ссылкаларды бердим. Эгерде суроолоруңуздар болсо, мамореке электронный даректерде жазып аласыздар дагы, суроолоруңуздарды Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтына коесуздар. Жаңы предметтик стандарт, мурдагы предметтик стандарт, окуу программаларынын бардыгы, календардык тематикалык пландар Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтына киргизилген. Эми аралыктан окутууда дистанттык окутуу боюнча дагы абдан көп көйгөйлөр пайда болуп атат. Ошол дистанттык окутуу боюнча өзүңүздөр телесабактарда сабак берген. Химия предмети боюнча Алишерова Бактыгүл Эгембердиева келип отурат. Биз Алишерова Бактыгүл Эгембердиевага сөз берели. Анан аягында суроолоруңуздарды бериңиздер. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Дагы бир жолу куттуктап кетелик. 2020-2021 окуу жылыңыздар менен баарыңыздарга чындыгын соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бул химия предметтин дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар деген темада биз талкуу жүргүзүп атабыз азыр. Дистанттык окутуу, онлайн окутуу азыркы учурдагы эң активдүү трендтерден болуп жатат. Көп мугалимдердин буга даярдыгы жок болгону менен өз алдынча чыгармачылык менен жаңы технологиялардын тилин таап үйрөнгөн мугалимдер да чыгып жатканы бизге кубанычтуу көрүнүш. Ошол эле убакта дистанттык окутуу менен онлайн окутуунун айырмачылыктарын эрежелерин ар кандай түшүнүп жатышат. Азыркы мугалимдерибизге семинар тренингтерин өтүүгө мүмкүнчүлүк жок да, аларга үйдө отуруп алып эң жөнөкөй нерселердин үстүнөн кантип иштейт дегенди үйрөтүш керек. Өздөрү интернеттен арзан баадагы же бекер алынган ар кандай программаларын көчүрүп алып, өздөрүнүн окуучулары менен синхрондук же болбосо түз байланыштуу жана асинхрондук тапшырма берип, кайра байланышып, аны текшерүү жолдорун эң жөнөкөй форматтарын үйрөнгөнүнө туура келет кесиптештер. Ал эми дистанттык окутуу менен онлайн окутуунун негизги айырмасы билишибиз керек. Дистанттык окутуу мурдадан эле келаткан форма. Алыстан туруп тапшырмалар жөнөтүлөт. Дистанттык окутуу бул жандуу байланыш жок болот да бул жердечи. Бул жерде алыстан туруп тапшырмалар жөнөтүлөт. Окуучулар тапшырмаларды аткарып, кайра аны
мугалимге жиберет. Тарыхтан билебиз биз. Нельсон Мандела деле түрмөдө отурганда 2 окуу жайын бүтүргөн да, алардын окуу программасынын тапшырмаларын аткарып жөнөтүп турган. Дистанттык окууда мугалим менен окуучунун ортосунда түздөн түз байланыш болбой эле тапшырмалар жөнөтүлүп, мугалим аны кайра алып текшерип жатпайбы? Ал эми онлайн окутуучу, онлайн окутуу таптакыр эле башка. Бул учурда мугалим өзүнүн окуучулары менен синхрондук, башкача айтканда түздөн түз, дагы жана асинхрондук, башкача айтканда тапшырмаларды жиберип, кайра алып текшерүү байланышта болот. Ушул эки форматта эле онлайн окутуунун көп түрү болот. Онлайн окутуу бул жандуу түз ободо окуучулар менен баарлашып мугалим сабак өтүп атат. Мен өзүм Бишкек шаарындагы профессор Айдаркал Мондукулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеби лицейинде иштейм. Биздин окуу жайыбыз окуу процесси бүт электрондук форматта өткөн. Окуу программабыз бүт жүктөлгөн. Жана биз баа кое турган ар кандай порталдар бар. Биз Якласс сайты менен иш алып барабыз. Бул Якласс сайтында мектеп программасындагы 13 предмет боюнча 1,6 триллион түрдүү тапшырмаларды, видео сабактарды табууга болот. Урматтуу кесиптештер. Мына ошол Якласс сайтында күндөлүктөр да бар. Биз ошо электрондук журнал, электрондук күндөлүк менен иш алып барабыз. Ал жерде ата-энелер дагы, окуучулар дагы ал эл журга регистрация болгон. Ата-эне бул жерден баласын кандай окуп атат, үйгө эмне тапшырма берилди, бардыгын маалымат алат. Бул абдан жакшы. Ошондой эле ал жерде тапшырмаларды берүү менен кайра кайтарым байланыш болот. Тесттерди жөнөтсөк болот. Биз тестте тапшырмаларды жөнөткөндө балдардын, окуучулардын деңгээлине да жараша жөнөтсөк болот. Ар кайсы класста мисалы биз 5 класска сабак берсек, параллель класста окуучуларга дагы тандап, ошол окуучуларды тандап жөнөтсөк болот. Орто деңгээлдеги тапшырмаларды да жөнөтсөк болот. Орто, ал эми төмөнкү деңгээлдеги тапшырмаларды да жөнөтсөк болот. Мына көрдүңөрбү, абдан бул жерден биз ата-энелер менен дайыма карым-катнашта болобуз да. Эгерде бала жөнүндө маалымат бергибиз келсе, ошо электрондук түрдө эле ата-энеге биз маалымат берсек, ата-энеге келип жетет. Ата-эне ошо боюнча маалымат алат. Анан окуучу дагы, менин атам да, апам дагы мен жөнүндө маалымат алып турат деп, жоопкерчилиги артат экен да. Мына ушундай нерселер менен иш алып барсак, абдан жакшы болчудай экен. Бул жерде техникалык камсыздоо дегенде жалаң эле окуу жайдын техникалык ресурстарын карап отурбаш керек, урматтуу кесиптештер. Интернетте абдан көп арзан баадагы, керек болсо акысыз дагы программалар бар. Эч болбосо белгилүү бир мөөнөткө чейин, мисалы, Zoom программасын деле жүктөп алсак болот. Биз онлайн окутуу, бул жандуу деп атпайбызбы? Биз ошо окуучу менен түздөн түз ободо байланышып атабыз да. Мына ушуну эске алышыңыздар керек. Ошондой эле PowerPoint менен слайд жасап, бирок ошол слайдтын функциялары ар кыл экенин аны жандуу кылып иштетип алсак болот. Эң негизгиси окутуучуларды, кесиптештер, сиздер коркпошуңуздар керек. Керек болсо булардын үйрөнүп алсак, азыркы жагдайдын жакшы чыгабыз да. Биз ошо бизге абдан чыгармачылык талап кылынат. Суроону жок болуп өтпөйлү. Кайтарым байлашып убакыт. Айтасыз. Биринчиден, бул окуу жай жана мектеп кайсы онлайн окутуу платформасын колдонот, ошого көз каранды да. Бул жерден биз ошо биздин окуу жайыбыз бир платформаны тандап алыш керек. Алгач онлайн окутуу системасын тактап алыш керек. Бул окутууну башкаруу системасы, бул learning management system деп коюшат. Булар Google Classroom, Zoom болушу мүмкүн. Белгилүү бир платформаны тандап, аны өздөштүрүү керек. Анда менче урматтуу мугалимдер,
Мен башында эле айтпадымбы? Ушул силердин кайраттыгыңыздар менен, эмгегиңиздер менен, аракетиңиздер менен ушул окуу процессин биринчи чейректе баштадык. Эми силердин ушул окуу процессин баштаган учурда кандай көйгөйлөрүңөр болду, кандай чече албай жаткан маселелериңер бар? Ошолор боюнча силерге суроого көбүрөөк убакытты калтырары, сурооңуздар болсо биз жооп берип туралы. Анан эгерде сиздер онлайн вебинарларды район боюнча өткөрүүнү кааласаңыздар, мен жогоруда жазып кетпедимби жана ошол адрестерге Кыргыз Билим Берүү Академиясына кайрылсаңыздар, биз муну уюштуруп беребиз. Бизде билим мугалимдердин өркүндөтүү курсун, мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча атайын пландар иштелип атат. Биз сиздерге дайым жардам берүүгө даярбыз. Анда эмесе сиздерден суроолоруңуздарды күтөлү. Суроо берсе болот го, эжекелер? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен 4-чейректе биз окуганда сиздер жаңы эле айттыңыздар го, Я класс деп. Я класс ана видео урок менен иштегенде, алар анткени Россия бизге бесплатно кылып берген. Бизде көп мектепте электронный журнал жок да, азыр жаңы кирип атат. Азыр биз Я класска кириш үчүн бизге уже төлөш керек болуп атат да, анан ошондо кирет деп. Сиздер азыр электронный журнал менен иштесеңиздер, төлөйсүздөрбү же төлөбөй эле акысыз иштейсиздерби? Аны биз азырынча мен ошо төлөнгөн, төлөнбөгөн биле албайт экен, бирок биз электрондук журнал, электрондук күндөлүк менен иштеп атабыз да. Биздин окуу жайыбыз ошого кирген. Бүт биз электрондук форматка өткөнбүз. Окуу программа Анда сиздер төлгөндө бул жерде сизге жакса керек Я класс ошо. Абдан жакшы бекен. Я класс менен особенно мына видео урок дегенде арде электронный тетрадь бар экен да. Бир гана тест эмес, электронный тетрадь берип койсоң, арде сонун экен. Окуучу өз алдынча иштейт экен да. Бизге мынау жана WhatsApp менен текшергенде аябай кыйын болуп атпайбы? Аларды оңдоп кайра түшүндүргөнчө канча убакыт кетип атыр? Өзүбүз дагы түнү менен 2-3 чейин иштеп атпайлыкпы? Бул Я класс аябай сонун экен да, арте даже рейтингде чыгарып коет экен да бир мектеп. Бирок биз Таластан болобуз. Таластан вообще бул Я класска регистрация почти эч ким болбой экен да. Бирок мен эптеп отуруп регистрация кылып, почти 2 ай иштедим, окуучуларыма да жакты, өзүмө да жакты да. Ал эми азыр кирейик десек, биз азыр электронный журналга кирбегендиктен бизге бүт платный болуп атат да. Баягы өздөрү Россиядагы бизге окшоп дистанционный онлайн обучение болгондуктан алар бизге бесплатный рухсат берген да. Азыр ал жок болуп атат. Ал боюнча мына сиздер жанагы видео сабактар деп атпайсыздарбы? Ошону биз видео сабактарды жазардын алдында анын ар бир теманын мазмунуна ылайык презентациясын жасап алыш керек. Мен сиздерге азыр көрсөтпөдүмбү? Ошол презентацияны сиздер Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтынан алыңыздар. Ошол жерде химия, электрондук ресурстар деген турат. Ошол жерде темалар боюнча презентация жасалган. Ошол презентацияны алып, ошол презентациясынын артынан эле силер сүйлөп, видео сабактарды өзүңүздөр түзүп жаза алсаңыздар болот. Сиз кандай деп, Бактыгүл Алишеровна Эгембердиева, сиз кандай деп сунуш берет элеңиз? Видео сабак эмес, видео уроки деген бар. Видео уроки деген тоже сайт. Инфо урок деген бар. Инфо урок вообще жакшы экен. Биз эмнеге аларды иштеп атабыз эже? Анткени бизде интернеттин ылдамдыгы аябай начар. Биз ачып, сиз айткандай презентация баарысы дайындалып, сабак өтө билсек, биздики өзү кайра чыгып кетебиз, кайра киребиз, бизге сабак өткөнгө невозможно болуп атат. Если бизде Бишкекте скорость күчтүү болсо, Zoom менен бизге иштегенге оңой болмок. Биз Zoom менен вообще, мен азыр көбүнчө Google Meet менен кирем. Google Meet менен киргенде там доски нету. Там заходишь просто, мындай түзмө-түз көрүшөсүң, түзмө-түз сурайсың, а так, чтобы они писали, чтобы это объяснять, там уже тяжело. Анын доскасын мен жаңы таптым. Суроону кыска берсеңиздер, абдан узун болуп кетип атат суроо. Суроону кыска анан так берсеңиздер, биз так жооп берели, анткени убакыт аз калып атат. Саламатсыздарбы, мен суроо берип көрөйүнчү. Негизинен урматтуу кесиптештер, биздин көйгөй ушу интернет байланышы начар болгондугунда болуп атат да. Эгерде интернет байланышы жакшы болгондо, сиздер айткандай
биз кандай форматта болбосун өтсөк, биз окуучуларга жеткиликтүү билим бере алабыз деп ойлойбуз да. Ошо интернет, баарыбыздын көйгөйүбүз интернет болуп атат да. Бир эле ошо сиз айтып атасыз Zoom программасы, Zoom программасына бүткүл дүйнө жүзү бир эле учурда кошулуп атат да. Бизде да ошондой көйгөйлөр болуп атат, бирок ошо көйгөйдөн чыгуунун жолдорун айлыктап атпайсызбы? Өзүңүздөрдүн ой пикир, сунуштарыңызды айтсаңыздар. Саламатсыздарбы? Мен суроо берип көрөйүнчү. Кара сурайдын календар план боюнча. Мына жакында биз КООдон түзүлгөн календар планды алдык химиядан. Ошол жерде мына практикалык иш биринчи, экинчи черек өтүп калыптыр да, бирок мына теле сабактан да барып көрдүк. Ал уже өтүп кетти. Мурдагы календар планга карата эле уже өтүп кетти. Анан мына журнал толтурган келип атканыбызда бизде 3-төн 4-төн тема бир кетип калып атат. Көрүп атасыздар баарыңыздар теле сабактарда. Анан кийинки берилген сабакта балдарга 2ге бөлүп түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз да. Бирок азыр көйгөй журналды кантип толтуруу болуп атат негизинен. Календар планга дейин десең, практикалык ишим экинчи черекте мына КООдон жаңы келген. Ошо автору сиз өзүңүз эжеке экенсиз, Бактыгүл эжеке. Кособаева Жакышева Кудайбергеновдо түзүпсүздөр. Бирок практикалык биринчи, экинчи катар келген, плюс экинчи черекте экен да календар планда. Урматтуу кесиптештер, бул стандарттык программанын негизинде календардык план түзүлөт, ал мугалимдин өзүнүн чыгармачылыгы менен, бирок жана сиздер айтып атпайсыздарбы, теле сабакта 1-2 темалар биригип калып атат депчи. Бул теле сабакта кыскартылып атпайбы? Мисалы, биз биринчи чейректе 16 саат сабак өтсөк, ошонун 8 сабагы эле теле сабактан берилип атат да. Анан мүмкүн болушунча багы окуучулар угуп, көрүп дегенде теле сабактан кыскартылып, ошондой форматта жана 1-2 темалар биригип калып атпайбы? Ошондо ал боюнча, ошо темалар боюнча окуучу маалымат алды да, а сиз өзүңүз кайтарым байланышта кандай жол менен, кандай методикалык ыкма менен өтөбүз, ал сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда мына ошо кайтарым байланышта окуучулар менен мугалимдин ортосунда кайтарым байланыш абдан маанилүү болуп атпайбы, урматтуу кесиптештер? Ушуга байланыштуу учурдагы технологияларды, мисалы Zoom, Google Classroom, Telegram, WhatsApp жана башкаларды колдонуп өтсө болот да. Бул инструменттер аралыктан эле сабакты өтүп, тапшырмаларды берип, аларды текшерип алууга абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Эми бул жерде дагы мен кичине кошумчалап кетейин. Теле сабакта 15-20 мүнөт эле берип атат, ал эми калган 25 мүнөттө сиздер өздөрүңүздөр мугалим окуучуларыңыздар менен иш алып барышыңыздар керек. Ошол иш алып барып аткан учурда сиздер өзүңүздөр мектепте отурган окуучуларыңызды эле элестетип, аларга кайсыл азыр айтып кеткен программаларыңыздар менен айрыкча мынакей онлайн сабактарын өтсөңүздөр, ошондо абдан жакшы болот эле да. Ушуга бардыгыбыз жетише албай атабыз. Мен ошон үчүн бекеринен силерге ссылканы жөнөткөн жокмун. YouTube'дан карап алыңыздар дагы. Ошондо кандай болуп окуучу маңдайыңыздарга кирет кошо. Кадимкидей эле класста отургандай отурат. Алар менен суроо жооп берет же башка тесттик тапшырманы бересиздерби, биротто эле сразу 45 мүнөт ошондо алат. 20 мүнөт эле окуп, анан калганын калтырып коюу эмес, калган 25 мүнөттү сиздердин мойнуңуздарда, сиздер өзүңүздөр алып барышыңыздар керек. Класс 45 мүнөт сабак өтүш керек окуучу. Бардык темаларды ошон үчүн силер 45 мүнөткө календардык тематикалык планга бөлүштүрүп бергенбиз. Ал догма эмес, өзүңүздөр дагы өзгөртүп мектептин шартына жараша жазып алсаңыздар болот. Рахмат эжеке. Менде суроо саламатсыздарбы? Вот азыр айтып атасыңар календардык план, анан өтүп атат го ТВ сабактар телевизордон. Ошол учурда бизде расписание башкача түзүлүп калып атпайбы? Эртеси күнгө башка келип калып атат. Сиз айткандай биз сабак көргөндөн кийин балдар менен улап кете албай калып атабыз. Байланышыбыз начарлап, бирок мүмкүн болгон платформанын баардыгын пайдаланып атабыз. Мен Ош шаарынан болом. Файз Жапарович Нишанов атындагы мектеп Жакшы, бардык платформаны колдонсоңуз абдан жакшы. Жакшы. Ошон үчүн аралыкта мугалимдер бар. Тажрыйбаңыздарды бөлүшүңүздөр. Ошол эгер менде да суроо бар эле. Сүйлөңүз айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бактыгүл эжеске суроо берейин дедим. Химия боюнчачы жазуу тетрадтар бар го, рабочий тетрадтар. Ошолор КООдо барбы? Кантип сатып алабыз? Жок, ал боюнча мындай да,
Bizde azыр жаңы мазмундагы компетенттүүлүккө негизделген көтөрүүчү натыйжага багытталган жаңы предметтик стандарттын негизинде окуу методикалык комплекстери даярдалды. Мен ал жерде авторлордун бирөөмүн. Ошол жерде окуу китептерин окутуунун мугалимдерге окутуунун методикасы кошо берилген. Ошону менен бирге окуучулардын өз алдынча иштөөсү боюнча жумушчу дептерлер берилген. Бирок бүгүнкү күндө ал даяр түрдө биз даярдап бердик. Бул чыгарат деген алдыда турат. Эмегерде финансылык маселелер чечилсе, сиздердин колуңуздарга ошо 8 класс боюнча бул жумушчу дептер дагы 5 комплекс мындай бекер түрүндө берилет болуш керек. Бирок жумушчу дептерди мурда чыгарып биз сиздерге колубуздан келишинче аракет кылып берип келгенбиз. Бул дептерлерди биз бүгүнкү күндө мына онлайн режимде аралыктан окутууда иштеп жаткандыктан биз азыр берген жокпуз, чыгарган жокпуз, өзүбүздүн каражатыбызга чыгарып келгенбиз. Биз азыр жаңы окуу методикалык комплекстин ичиндеги ошол жумушчу дептерлер бар, ошону күтүп жатабыз. Ал жерде бардыгы толук окуу китептин мазмуну менен байланыштуу жазылган. Эгерде дагы сурооңуздар болсо, мен мурдагы электрондук варианттарын сиздерге жөнөтөйүн. Менин жанагы WhatsApp эмене телефонумду, номеримди берип этимби, ошол жерден пайдаланыңыздар. КАОнун Кыргыз Билимдер Академиясынын сайтына дагы биз коюуга аракет жасайбыз. Рахмат эже, ишиңиздерге ийгилик. Окуучунун өз алдынча иштөөсү үчүн аттан мындай бир чыгармачылыгына берет. Мен мисалы мектепте өзүм мугалим болуп иштейм. Мен түз эле мектептеги китепти өзүңүздөр көрүп турган мурдакы жазылган китепти ачып, бетин ачкыладым. Анан ошол беттеги тапшырмалардын баары жумушчу дептерге жазылган. Жумушчу дептер окуучулардын колунда болсо, аралыктан окутууда абдан жакшы болмок. Үйдөн тапшырманы ошол жумушчу дептерге аткара беришмек да. Ушундай чечишибиз керек болуп атат. Жакшы. Рахмат. Жок, бул канча сом болсо деле сатып алат элек да, мурунку тетрадьтар аябай жакшы, жеңил түзүлгөн. Бул болсо дагы аябай бизге жеңил болот эле дейм да, аралыктан окутууда. Жеңил болот. Анда Рахмат сизге. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сайтына коюп коюуга мен аракет жасайм. Баштап мурдакысына жаңысы болсо, биздин Кыргыз Билим берүү министрлигинин азыр каражатты караштырып атса керек, ошондо чыгат, анда колуңуздарда толук баардыгыңыздарга жетет. Рахмат. Рахмат сизге. Дагы сурооңуздар барбы? Эми бизге сиздерге дагы Знаменская Наталья Александровна келген. Бул мугалим дагы биз сиздерге бир өзүнүн тажрыйбасынан бир айтып берип койсун. Как работает русская язык? Да. Ну, в основном все платформы, которые были перечислены, мы используем. Большой упор мы еще делаем, помимо режима офлайн, онлайн, в котором мы с вами сейчас находимся, мы еще делаем большой упор на режим офлайн. То есть, когда мы предоставляем ребенку самостоятельную работу с материалами, которые подбирает учитель. И материалы подбираются в YouTube, мы можем их подобрать, могут быть видеоматериалы, те же презентации, текстовые материалы. И все эти материалы мы выкладываем в ленте в Google классы, которые организованы. Почему мы уделяем этому большое внимание? Потому что режим онлайн, вот мы поговорили, забыли. Также и ребенок послушал нас и забыл. А вот в режиме офлайн он имеет возможность открыть эти материалы в любой удобный момент. Потому что зачастую бывает у нас, конечно, что там говорить, свет выключают, интернета нет. И таким образом ребенок все равно имеет возможность проработать необходимый материал. Причем мы предоставляем его в разных ракурсах. Ребенок может выбрать наиболее понятную для себя презентацию, наиболее понятное для себя видео, вот, и проработать и выполнить задание. Также мы широко в класс-руме используем онлайн-тестирование, которое позволяет облегчить наш с вами труд, потому что в онлайн-тестировании мы сразу получаем готовый результат, нам не надо тратить время на проверку этого теста. В общем-то, мы используем все платформы, которые перечислили, все
те возможности, которые вообще предоставлены у нас в мире и в стране. Все, в общем-то, так как. Еще вопросы. Анда дагы мен сиздерге айтып коеюн, биз жакында бир семинарда мугалимдер, химия мугалимдери болуп, ушу мектептердин бардыгында азыр мурдакы билесиздерби, мурда сабактын структурасы бирдей болчу эле. Баягы мугалим өзүнүн чыгармачылыгына жараша бир аз өзгөртүп алчу, бирдиктүү сабактын планы болчу. Мына ошол бирдиктүү сабактын бирдиктүү структурасын иштеп чыгуу үчүн биз атайын группа түзүп атабыз дагы. Биз бул боюнча сабактын структурасын бүгүнкү учурдун талабына жараша анан Кут билим газетасына берсек деген жакынкы арада ишке ашат. Ошол Кут билим газетасынан дагы алып, ошол багытта өзүңүздөр иштей баштасаңыздар болот. Андан сырткары биз өзүңүздөр билесиздер, ПИЗа жылы биз ПИЗага даярданып атабыз. Ошол ПИЗага даярданганыбызда мына атайын тесттик тапшырмаларды иштеп чыгып, аны деңгээлдер боюнча иштеп чыгып, биз азыр ошол тесттик тапшырмалар боюнча дагы иш алып барып атабыз. Өзүңүздөр дагы алып, мен бекеринен азыр айткан жокмун, предмет аралыктарды байланыштырып, химия, физика, биология, математика предметтеринин элементтери бар тесттерди, маселелерди түзүп, мүмкүн болушунча биз ошолордун бардыгын жанагы жаңы мазмундагы окуу методикалык комплекстерге деңгээлдер боюнча киргизгенбиз. Ошол материалдын ичинде дагы бар. Эгерде чыгып калса, ошол жерден пайдалансаңар болот. Ошондой эле ал тапшырмаларды химиядан тесттик тапшырмалардын негизинде биринчи репродуктивдүү, продуктивдүү, креативдүү деңгээлдеги тапшырмаларды атайын өздөшкалар менен белгилеп койгонбуз. Онлайн курстар болобу деген суроо берилиптир. Онлайн курстарды биз уюштурсак болот. Кыргыз билим берүү академиясынын алдында уюштуралы. Мына биз өзүңүздөр менен август кеңешмесинде, август айында болсо сиздер менен вебинарларды өткөрдүк. Ошондой сыяктуу эле биз онлайн курстардын дагы планын иштеп чыктык. Сиздер менен байланышып болсо болот. Мен сиздерге адрестерди бердим. Андан сырткары дагы сиздер кандай суроолорду бердиңиздер? Ссылканы кайдан алсак болот дедиңиздер. Ссылканы мен азыр бердим. Мүмкүн болсо Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына коюп коеюн. Мына ошол жерде дагы ссылканы алыңыздар. Онлайн сабак боюнча YouTube'тун где-то апрель-май айында мындай деген тема чыккан. Химия кислоталардын химиялык касиеттери колдонулушу Рыспаева деген ат менен чыккан. Ошону ачсаңыздар, ошол жерде YouTube'да бар. Ошону онлайн сабакты карап аласыздар. Андан сырткары 10-11 класстардын стандарты дейт. Стандарттын негизинде китеби качан чыгат? Орус класстардын китебин биз россиялык автор Кузнецова Лилия Михайловна менен жаздык. Ал китепти Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинен өткөн. Мына ошол китепти быйылкы жылы азыр Аркус издательствосу даярдап жатат. Мүмкүн болсо ошо жакынкы аралыктарда алып каласыздар. Бул китеп даяр. Жаңы предметтик стандарттын, жаңы программанын негизинде органикалык химия 10 класстыкы даяр. 11 класстыкын даярдап койдук. Аны дагы карайбыз. Мен суроомо жооп берди. Эми химиктердин группасын түзгүлө дейт. Албетте химиктердин группасы менде көп группалар бар. Сиздер дагы бардыгыңыздар группа түзүп мен берген адреске жөнөтүп койсоңор, мен сиздер менен дайым байланышта болуп турамын. Эми андан сырткары дагы
Рахмат сиздердин бул жерге жазып жатасыздар, рахматтарды айтып атасыздар, ишиңиздерге ийгилик деп атасыздар. Сиздер менен биздикте, биздин ишибиз ийгиликте болот. Дайым сиздер менен биз байланышта болуп туралы, байланышта болуңуздар. Сиздер маған дайым келип турган мугалимдерсиздер, келиңиздер, жардам беребиз методикалык жактан. Мен жакында ушул Кут билим газетасына дагы өзүмдүн ошо онлайн, офлайн дисте аралыктан окутуу боюнча макаламды жазып даярдап койдум. Ошондо сиздерге жеткирем деп ойлоп атам. Дагы сурооңуздар барбы мага? Сиздер айтып аткан рахматтарга мен дагы кошуламын. Сиздерге да чоң рахмат. Иштериңиздерде дайым ийгиликте болсун. Ал эми мурунку жерде мен бир нерсени айтып кетким келет. Химия эксперименталдык илим болгондуктан сиздер дайыма өзүңүздөр химиялык реактивдер жетишпейт мектепте деп келесиздер. Химиялык реактивдерди жетишпегендигин мына азыр биз мына мультимедиалык онлайн теле сабактардан өзүңүздөр кантип өтүп аткандыгын көрүп атасыздар. Биз аны дагы ушундай мультимедиалык жол менен чыгып кетсек болот экен. Андан башка да күндөлүк турмушта пайдалануучу заттар, химиялык заттардын ордуна экологиялык таза заттарды пайдаланып жасасаңыздар болот. Натрий, калий хлордун ордуна мисалы натрий хлорду алып, органикалык башка заттардын ордуна кум шекерди алып, старттык эксперимент менен окутуу методу деген жаңы окуу методикалык комплекстин ичинде мугалимдерге берген мугалимдердин окуу методикалык колдонмолорунун ичинде мына ушундай мазмундагы сабактар бар. Ошол жерден сиздер көрөсүздөр. Эгерде Кудай буйруп окуу методикалык комплекстер колуңуздарга тийип калса, ар бир сабактын иштелмелери, ар бир сабакта колдонулган жаңы технологиялар, эксперименттик химиялык экспериментке колдонууга карата жаңыча мамилелер, предметтик компетенттүүлүктөрдү негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу боюнча ар бир сабактардын иштелмелери, окуучу менен мугалимдин ортосундагы байланыш, ушундай баардык сабактар боюнча окуу методикалык колдонмонун ичине киргизилген. Андан башкары дагы тесттик тапшырмалар бар. Ал окуу методикалык комплекстин ичинде окуучулар өз алдынча иштеп алышат. Анан көпчүлүгүңүздөр олимпиадага даярдаганда аябай кыйналып атпайсыңарбы? Химиялык маселелерди чыгаруунун кээ бир жаш мугалимдер ыкмаларын да билбей атат. Ошондуктан химиялык маселелерди чыгаруунун методикасы деген ошол жаңы окуу методикалык комплекстин ичине киргизилген. Бир эле маселелерди, химиялык маселелерди ар түрдүү ыкмалар менен чыгаруунун жолдору көрсөтүлгөн. Кудай буйруса колуңуздарга тийип калса ал китептер, ошонун баардыгын пайдаланып, силер окуучуларыңарды олимпиадага даярдап, ПИСАга даярдап, 2024-жылкыга алдыңкы катарлардан бололу. Ишиңиздерге ийгилик. Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер, бизде убакыт аз калды. Бактыгүл эжеке, мына азыр слайдыңыздагы ссылка көрүнбөй калыптыр да, Каондагы ютубтагычы. Кандай? Так көрүнбөй калыптыр, кайра баштан ссылкалар. Жакыныраак көрсөтпөсөңдөр, азыр жанагы эмеден. ютубтагы ана Каонда ссылкасын чоңураак коюп Мен жана башында көрсөтпөдүмбү? Кайра ачсаңыз жанагыны. Азыр көрсөтөбүз. Мындай айтып эле калыш кылып менен академиясынан. Жана башында демонстрацияда бар эмеспи? Багы кылыш керекми? Азыр ссылканы көрсөтөмөн дейт. Ошон скачать кылып көрсөтөм. Ошо ссылканы тилин кылып алсак, ошо бемарал кирет элек. Ооба, тунук чыкпай калды, тунук чыкпай атат. Сиздердин электрондук поштаңыздарды кимелеңиз сиз. Ошол электрондук поштаңызга жиберип коеюн. Анан калганын аралыктан пайдалануу электрондук ресурстар. Муну ачсаңыз жанагы эмени, демонстрацияны. Бактыгүл эже баары эле көргөн жокпуз. Баарыбызга эле ссылканы кайра берип койсоңуз жакшы болмокпу? Кайра ссылканы жана жазып ал дегенде эметпей калбадыңыздарбы? Жок. Нет, не анам. Ана кетип калыптыр. Убакыттар бүтүп калыптыр, Убакыт бүтүп калыптыр, биз демонстрациябызды ачсак. Кыргыз билим сайтынан аласыздар деп. Кыргыз билим академиясынын сайтынан алыңыздар, мен ошол жерге коюп коеюн ссылкаларды, онлайн сабактыкын. Анан биз презентация
электрондук ресурстар деген бөлүм бар Кыргыз Билимдер Академиясынын сайтында. Ошол бөлүмдөрдө мультимедиалык видео сабактарга пайдалануучу презентацияларды иштеп чыкканын. Ошол презентацияларды алып өзүңөр видео сабактарыңарды жаза алсаңыздар болот. Ошол силер Кыргыз Билимдер Академиясынын сайтын. Кымбаттуу кесиптештер, кандай суроолор же жана эжеден сурап атпайсыздар, ссылкалар. Google'дан эле сайт КАО деп эле койсоңор киресиздер сайтына. Ошол жерде баары бар жазылган. Рахмат агай, рахмат чоң. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге дагы. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы? Анда эмесе, урматтуу химия мугалимдер, мен дагы 42 жыл, 43 жылдан бери сиздер менен аралашып, бир күн да калбай мектепте химия мугалими болуп иштеп келемин. Ошо менен бирге теорияны практика менен аралаштырып, айкындаштырып иштеп келемин. Сиздердин баардыгыңыздар да азыр отурган мугалимдердин көпчүлүгүндөрүн тааныйт экенмин. Сиздер дайым ушундай активдүү чыгармачылык менен иштешиңиздерди каалаймын. Иштериңиздерге ийгилик. Дайым байланышта болуп иштеп атабыз. Дагы эле мындан ары иштей беребиз. Онлайн сабактарды, онлайн семинарларды, вебинарларды август айында өткөрдүк. Дагы эле группаңыздарга жазып, менин ссылкаңарды жөнөтүп койсоңор, мен сиздерге дайым катышып, жардам берүүгө мен даярмын. Жакшы калыңыздар. Хана эми КАО сайт КАОдо ошол. Алло, жанында отурат. Сабак болупту. Болду. Негизи 40 эле мүнөт алган, негизи 1 саат. Бүттүбү? Бүттү. Барабыз.